Аралыктан окуган студенттер окуусун арзандатуу талабын коюуга укуктуу экендигин Жогорку Кеңештин депутаты Айгерим Бейшимбаева билдирип чыкты. Мындай норма билим берүү жөнүндө мыйзамдын 30-беренесинин 6-абзасында жазылып турат. Анда жогорку кесиптик билим берүүнүн алкагында сырттан окуу формасын, дистанциялык билим берүү технологияларын пайдаланган билим берүү уюмдарында окугандар кошумча жеңилдиктерди алууга укуктуу деп жазылат, дейт эл өкүлү. Азыр 3000дей студент окуу акысын арзандатуу боюнча талап кылып жатат. Анткени карантин учурунда көп ата-энелер жумушсуз калышкан. Студенттер өздөрү иштей алган жок. Көбү коомдук тамактануу жайларында иштешкен, деди Бейшимбаева. Эске салсак, студенттер окуу акысын төмөндөтүү талабын коюп келишет, бирок билим берүү министрлиги окуу процесси аралыктан жүргөнү менен жогорку окуу жайларда чыгымдар азайбаганын жөө келтирип, жеңилдик берүүдөн баш тарткан эле. Студенттер, 3000 студент азыр скидка боюнча талап кылып жатышат. Анткени карантиндин учурунда көп ата-энелер жумушсуз калышкан, студенттер өздөрү жумушсуз калышкан, анткени көбү общепит сферасында иштешчү да. Негизи биз мыйзамды карап көрдүк билим боюнча. 30-статьяда 6-абзацында мындай деп жазылыптыр да: обучающиеся в образовательных организациях, использующих заочную форму обучения, дистанционно-образовательные технологии в рамках высшего профессионального образования имеют право на дополнительные льготы, предоставляемые в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о труде. Ушул статьяга жараша сиздерден суранамда студенттерге жардам көргөзүп, ошондой соответствующие меры алганыңыздарга да